Лесной фонддун жерлерин арендага бергенден болгону 64 миллион сом табыпсыздар да. А иш жүзүндө 325 миң гектар жер берилип атат. Эмне үчүн мынчалык аз? Бул жакта бир коррупция жокпу? Жөнөкөй эле акылга салсаң, мындан көбүрөөк болуш керек болчу. Ошончо гектар жер. Анан гектарын канчадан бересиздер? Ушуну бир маалымат берип коюңузчу. 325 миң гектар жерден ошол 256 миң гектары бул жайыт жери да. Жайыт жеримди өзүңүздөр билесиздер, сезондук пайдалануу, жайыт билети жазылат, анын баасы өтө төмөн. Азыр республика боюнча биз эсептеп көрсөк, бул баягы жергиликтүү бийлик органдары менен дагы макулдашылган баа коюлат. Азыркы республика боюнча 12 сом гектарына эсептелет. Ошон үчүн жайыттын эсебинен баалы түшүп кеткен. Ал эми жанагы башка ижарага берилген, жана токой баскан, токойлуу жерлер берилген аянттардын баалары болсо жогору. Түшүнүктүү. Мен мына атайын АФКнун веб-сайтын ачтым англис тилинде. Бул Азияны дагы да жакшылыраак кылабыз деген идеология эместеп турбайбы, Азияны дагы да жакшылыраак кылабыз деп. Макул, ким утат, кимдин планы, максаты болуп атат. Бир сөз бар да, максаты бар болсо, жерде сойлогон жылан да жетет, асманда учкан кыран да жетет деп. Түркиянын максаты бар, 2023-кө чейин 7 миллиард бак отургузабыз деген. Монголиянын максаты бар, 1 миллиард отургузабыз деген. Бизде Айыл чарба министрлигинин, Токой чарба башкармалыгынын бир конкреттүү планы барбы, мындай программасы? 1 жылдын ичинде мынча отургузабыз, 2 жылдын ичинде мындай болобуз деген. Сиз туура айтасыз, Нуржигит Кадырбекович. Ошол эле жылдын башынан баштап туруп биздин компаниябыз башталган, Жашыл Мурас деген. Ошону быйыл уже кыска мөөнөттө жазында ошол Токой кызматы Айыл чарба министрлиги менен кошо 1340 гектарга уже быйыл жаз деле ошол тигилди. Ордунда уже бүт ошо 7 область боюнча бул жумуштар жүргүзүлдү. Ошол көчөттөрдү кайдан алып келдиңер? Быйыл 22-жылдын башында биз отчет берип атканда да айтып кеткенбиз. Токой Кыргызстан боюнча 11 Токой лесхоздор бар. Ошонун ичинде 6 миллион даана көчөт отургузулган, өстүрүлгөн. Ошон 6 миллиондон 1,5 миллиону Токой кызмат өзү колдонду, калганын сатыкка коюлду. Жалаң өзүбүздүн продукция. Анда эмне үчүн азыр мисалы баягы бактабат дегенди уюштуруп жүргөн Абдулла Ташев айтып атпайбы? Бизде сапаттуу көчөт жок, Өзбекстандан сатып алабыз, Европадан сатып алабыз. Эгерде ошолорду Кыргызстандын өзүндө өнүктүргөнүбүздө 5-6 арзан болмок, көп акча тышка чыгып кетип атат деп. Түштүктө сиз айткандай Өзбекстандан кирип атат, сапаттуу, бирок бияка келип тиккенде эле аларда ошол удобрениянын күчү менен жакшынакай, билбейм, арзаныраак, 2 эсе арзаныраак болуп атат. Бирок биздики ташка тигип атабызбы, тоого тигип атабызбы, ошо метраж менен айтканда эле именно биздикин тигип атабыз. Высота боюнча эле айтып атам да, биздики именно акклиматизированный деп. Ошол тышка бир топ көчөт, мен азыр санын билбей атам, көчөт сатып алганга эле көп акча кетет экен. Польшадан деп эсиңизде барбы, 9 миң сомго деп бир күлкү болдук эле. Ошого окшогондорду бир контролдоп өзүбүздөн эле чыкса, анткени биз экологиянын борборубуз, жаштыл өлкөбүз, туурабы? Бул Тесла чыгарыш эмес, бул байрактар чыгарыш эмес, болгондо бир көчөттөрдү, сапаттуу питомниктерди биз деле кылалычы. Ошол көчөт деп акча кетпесин тышка, бул бир суроо. Экинчиси, айттыңыздар, 30 миң евробу, 30 миң доллар жылына төлөйт экенбиз. Ошонун 15 миңи нар жак Корея тарап төлөйт, биз болсо акчасы жок төлөп беребиз. Кандай формада төлөп бересиздер? Кандай эквиваленти бар? Биз да ошону айтып атабыз. Не денежный дегенибиз, мен ошон үчүн соглашениеден окудум. Бул же алар келгенде покрывает затраты на посещение официальных встреч или мероприятий деп, же биз помещение беребизби? Ошол АФК ошондой деп сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат бүгүнкү күндө. Түшүнүктүү. Эми дагы бир нерсе, 7 окуу жай дедиңизби? 7 окуу жай курулат дедиңизби? Колледж. 1 окуу жай. Түшүнөм. Бул жаңы кампус, жаңы курулуш болобу же? Кайсыл жерде? Гөлдө балыкчыдан жер аныкталды.
балчы лесхозунан. Бул абдан жакшы туура стратегия. Эгер Корея, Япония, Монголия тараптан сунуштар болсо олутту караш керек. Буларда билесиз. Мындай жакшы ниет менен кызматташуу абдан жолго коюлган да. Биз инвестицияда жалаң акча алып келип атабыз. Акча деген акча ал банкрот болосуң, жоготуп алышы мүмкүн, арка кетиши мүмкүн, бирок илим, билим, технология алып келсек, ошондо өнүгөбүз. Малайзия ошон үчүн өнүктү, Сингапур ошон үчүн өнүктү. Мен ушул окуу жайын курабыз. Анан кимдер келип окутат? Кайсыл curriculumдун негизинде? Болсо мен кесиптешим жок. Ал учебный жанагы регионалдык учебный центр курулгандан кийин АФОК булар белгилүү бир мөөнөткө өздөрү каржылайт. Бардык баягы АФОКнын мүчөлөрүнүн өкүлдөрү келиши мүмкүн, ошол токойчулары, биздин токойчулар ошол жерден окуйт. Мен ушул үчүн бул долбоорду аябай колдойм. Себеби илим, билим, технология келип атат. Билесиз, билимди табалы, билим калган нерсени табат деген бир сөз бар. Мен башкаларга да айтып коем, бул жерде Минфин отурат, башкалар отурат. Инвестиция тартканда мына ушундай жол менен кетиш керек. Билесизби? Махаткир Россиядан самолеттер сатып алганда, истребительдер сатып алганда бир шарт менен сатып алган. Биздин космонавттарды окутуп бересиңер деп. Бирдеке алганда дагы ушундай шарттарды койсок. Качан ар кимдин көзүн карап жүрө беребиз. Өзүнүн адистер чыгарыш керек. Чоң рахмат. Рахмат. Рахмат.